Саламатсыздарбы, менин атым Анина. Мен Корей тили факультетинде 1-курсуман баштап 3-курска чейин стипендия алып келем. Хангил стипендиясын алам. Бул стипендияны биз өзүбүздүн жакшы окуганыбызга карата алабыз. Ушул 3-курсту бүтүрүп, мен эми Кореяга стипендия алып кетмей болдум, бакалавр алыш үчүн. Бирок ошол стипендияны алгандан кийин бүгүн биз баарыбыз чогулуп сүйлөштүк. Анан мен дагы ушинтип мен Корея агайларыман Хангил стипендиясын 3 жылдан бери алып келгендиктен өзүмдөн кийин келген балдарга мен дагы стипендия бергим келип, шартка карата кийин дагы ошол стипендияны бөлүшүп, өзүм дагы ошол стипендиянын бир бөлүгү болгум келет деп ойлодум. Мен 2-курска чейин биякта окуп, анан 1 жыл Кореяда окуп келген болчумун. 1 жыл Тэгу шаарында окуп келгем. Аябай Арабаев университетине, Ишен Арабаев университетине жана ошондой эле Сэжонг институтуна аябай ыраазымын. Бул мүмкүнчүлүк баарына келе бербейт деп ойлойм. Ошентип 1 жыл окуп, бирок ал жактан Корея шаарында, Тэгу шаарында өзүмдүн окуумду улантпастан Кыргызстанга келип, кыргыз дипломун алып, анан кайра магистратурага кетейин деп чечтим. Кыргызстанга келип, Хангил стипендиясын алдым. Хангил стипендиясын алып, Сэжонг конкурстарынан, Сэжонг институтунда конкурстарга дагы катышып, активно катышкандыгым үчүн Кудайыма шүгүр, дагы 1 жыл Кореяга барып келгем. Сэжонг институтунда 1-чи место алып, сочинение конкурсу боюнча дагы Сеул шаарына 1 жумага бекер барып, ал жактан дагы эл аралык деңгээлге өзүмдүн өнөрүмдү көрсөтүп келдим деп айтсам болот. Өзүмдүн аракетим менен жана ошондой эле биздин Ишен Арабаев атындагы университетинин колдоосу менен ушинтип Кореяга кеткенге менде шанс пайда болду. Ушинтип мен дагы Кореяга кетмей болдум.